Министрлер кабинетinin 2023 жылдын биринчи жарым жылдык планынын аткарылышы боюнча абдан жакшы деген бага 16 мамлекеттик орган татыды. Алардын катарында президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү да бар. Былтыры облус аймагында чакан жана орто ишканаларды колдоо, айыл чарбасы, энергетика жана туризмди өнүктүрүү багыттары боюнча бир топ иштер жүргөн. Бизде областта ошол министрлер кабинетинин иш планын аткаруу максатында облусубузда бир топ иш-чаралар аткарылган. Бул иш планга өндүрүү, туризм, айыл чарба, социалдык маселелер, курулуш маселелери, ошолордун баарын биз ушул облус жетекчибиз, өкүлчүлүктүн аппараты, райондор, акимдер баары биргеликте ошол аткарып, толук планды 90%-дан 100%-га жакын ошо аткарып. Артта калган жыл жеке ишкерлерге өзгөчө көңүл бөлүндү. Облус аймагында 61 жаңы өнөр жай ачылып, анын негизинде 1000ден ашуун жумушчу орун түзүлдү. Алардын бири сеңиз чыгарган завод. Ачылганына 1 жыл болгон ишкана учурда 50ден ашык адамды жумуш менен камсыз кылат. Башында стройка учурунда ачылышында айыл өкмөттөн мамлекет тарабынан жардам беришти. Колдоп турушту. Лаборатория боюнча эч ким келип текшерүү жүргүзүп же болбосо эметкен жок. Баары эле колдоп, колунан келишинче аракетин жасашып атышат. Былтыры облус аймагында эң көйгөйлүү болгон суу жана жол маселесинин басымдуу бөлүгү чечилгенин карапайым калк белгилөөдө. Элдин көйгөйү жолда. Ошол жол маселеси жанагы пайгамбардын деле хадисинде бар го. Жол оңдогон бул сабапчылык алат да, ошондой эле иштерди алып барып атат. Мен жакшы эле ниеттемин, жакшы пикирдемин. Бизде жаңарык айылында сууну жакшы эле эме кылабыз, кеңир иштетебиз. Ошо суу проблемасы жок. Эми башка эмелерде угуп калам. Суу чыкпай атат деген эмелерди угуп калам, көйгөйлөрдү. А бизде андай жок да. Эми ар жерде ар кандай окшойт дейм да. Вот кто-то сказал, что Кабмин хороший оценку дал. Правильно дали? Кимдир бири айтты, Минкап жакшы баа берди деп. Туура баалаптыр. Ал аракет кылып жатат. Ал билет кайсы жерде көйгөй бар экенин. Өзгөчө курулуш тармагына көңүл буруп жатат. Где несправедливо захватывает земли, вмешивается. 2023 жылы облус аймагында 30 мектеп, 18 бала бакча, 4 спорт жана 1 футбол аянтчасынын курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 6 айыл өкмөт дотациядан чыккан. Облус аймагында учурда дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдүн саны 19 түздү.